Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз кечээ күндө парламенттеги Ташиевдин 100 миң деген колдоочулары бар Адахан Кимсанбаевичке колумду сындырып коем деп копол кылган мамилеси биз түшүнөбүз. Бул Ташиев бир эле Мадумаровдун колун сындырып коем деген жок. Бул жүздөгөн миңдеген колдоочулардын колун сындырам деген менен барабар. Биз аябай төбө чачыбыз тик турду. Кыргызстандын жүзү болгон парламентте ушундай одомо сөздүн айтылышын биз эч качан күтпөгөн элек. Саламатсыздарбы, биздин кыргыз элим, Кыргызстандын жарандары бардыгыбыз кечээ мына парламентте көп болдук. Камчыбек Ташиевдин ушу 100 миңдеген 200 миңден ашык колдоочусу бар, керек болсо партия мүчөлөрү бар. Ошол бүтүн Кыргызстандын партия мүчөлөрүнүн элдин колун сындырам дегенди түшүнүп калдык биз. Себеби бул элди Камчыбек Ташиев ушунчалык көпкөнчүлүк ушунчалык болобу келип туруп элдин талабын талашып аткан. Ошончо электораты бар бир партиянын лидери ошону колун сындырам, тилиңди жулам, өзүңөрдөн кеткен айыпты бетиңерге айтса, ошондо чындык өтө ачуу болот. Чындыкка чыдасаң, ошол жерде отурасың. Анан УКМКнын башчысы болгондо мен мындай түшүнөм, союз маалда бир КГБда иштеген ошо УКМКнын башчылары өзүнү эч качан пиар кылып, көргөзгөн эмес, даже атыны билбейт элек. Мен мисалы үчүн мына Сегизбаев Кыргызстанда УКМКнын башчысы болгонун билбейт экенмин. Мактанып чыккан эмес окшоп, мени билесиңерби кайерде иштеймин деп. Сен тилиңерди жула, мен кайда иштешимди билесиңби? Бул сенин кемчилтойлугуң болуп калат. Өзүң айтмакчы баягы далтыр болуп калып атасың. Өзүң айткансың. Биздин түштүктүктөр далтыр дейт, түндүктүктөр акмак дейт. Ошол болуп атасың. Өзүңдүн ким экениңди далилдеп коюп атасың. Мына ушу элдин астыда публичный чыгып Адахан Мадумаровдон элден кечирим сурашыңды биз талап бүгүн Кызылкыя кыштагында, бүтүн Кыргызстан кыштагында Адахан Мадумаровдун тарапкерлери жыйылып отурабыз. Реакция берген жолбуркардын себеби ушул өкмөт, ушул бийликтеги бир экинчи лицонун сөзүгө биз абдан наразы болдук. Ошо кыргызда бир жакшы сөз бар. Башка кеспеги бар, тил кеспеги жок деп. Ой, айткан адамдын тили жаман, ыйлаганын көзү жаман. Мына ушу эгер сындырган болсо, Ташиев ошончолук эр болгон болсо, 25 миң шайлоочу бар Кыргызстанда. Анда кегиле колубузду көтөрөлү, Ташиевкесинде колубузду аралап кетсин. Ай, Ташиев, иним, мен сендер сүйлөшкө акым бар, мен кесиндер бир чалдым. Мен сендер сүйлөшкө акым бар. Себеби ушул лицодо ушул погон тагынып генерал лейтенант деген адамдын сөзү эмес бул. Ушундай төмөндө ушундай бир сабатсыз сөз сүйлөбөш керек эле жогорку тергибадан. Бүт Кыргызстандын эмес дүйнөгө маскара болуп отурабыз. Анда жекече пикир болгон болсо Бишкекте жеркенен эркекче сүйлөсө болмок. Адахан Мадумаров ушу 25 миң Кыргызстандын элин үйрүнү угузам деп сүйлөсө, колун кесер десе, тилин кесер десе, өзгөнгө барган болсо, чындыкты айтып койгон үчүн кандай болду бул? Эскерге келгиле, бийлик түгөлүк эмес адамга. Ошондуктан биз талап кылабыз, ким болбосун ошо Ташиевден сүйлөгөндө эсиге келсин. Мен айтканым ушул. Урматтуу кыргыз элим, биз мына ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын эмесинен Адахан Мадумаровду колдоп чыгабыз. Себеби Адахан Мадумаров элдин талабын, элдин добушун жеткизип атат бийликтегилерге. Ол колун сындырам, башка кылам деп Ташиев кандай акысы бар? Бул элдин сөзүн сүйлөгөн адамды онда колун сындырам дей турган Ташиев элден чыгып кетип атабы? Кайсы немеге чындыкты айтса, кантип чындык ошондой ачуу болот. Бул Адахан Мадумаровду 30 жылдан бери бийликте дегендер бардыгы жаңылышат. 95-жылы биринчи жолу
парламентке ең жаш депутат болып барған. Ondan keyin 3 sazып депутат болды. 2005 жылы ошол революция болгондон кийин Бакиевдер бийликке келгенде буну ошол адамдар эл шайлап счетный палатанын председателі болуп шайланган. 6 ай иштебей вице-премьер болуп өттү. Ошо вице-премьер болгондо Адахан Мадымаровдун кылган эмгеги мынау Пратков менен Тажикстанда сүйлөшүп праваларды, дипломдор Россияда биздин ушул Кыргызстанда бүтсө дагы биз братский народбуз деп, бир тууган элбиз, бирибиз менен бирибиз илгертен катташ болуп келгенбиз. Ушуга кол кое бериңиз деп Пратков айткан, мен өзүм кантип кол койгонумду билбейм. Адахан дегениңер ким бул? Кандай адам деп. Ошо Россиянын премьер-министри таң калган, мен өзүм кол койгонумду билбей калдым деп. Ушундай грамотный баланы өзүбүздүн жигитти пас көрүп мындай колумду сындырам, же болбосо добушумду өчүрүп, элдин добушун жеткизип аткан адамды ондай дешке Ташиевдин моралдык дагы эч кандай укугу жок эди бул эмеге. Элдин эмеси талабын талашып, элдин эме көйгөйүн жеткизип атат. Ошол Баткендеги болгон окуялар бардыгы видео демелер турат, бардыгы YouTube'da чыгып атат, көргүлө. Адахан Мадымаров ошол Бакиев малда вице-премьер болду, анан бар спикер болду. Спикер болуп дагы бир 8 ай иштеди. Анан баягы Бакиевдер менен келишелбей, ошо олигархтар менен келишелбей иштен чыгып кетти. Элдин талабын талашып ошондо дагы. Азыр келгенде 30 жылдан бери иштейт дейсиңер. 2009 жылдан мына кече 21 жылы ошондо канча болот? 11 жыл, 12 жылдын аралыгында энди бийликке келди. Бул Кыргызстанда бийликте урматтуу мекендештер, биз ушул кайрылуунун маалыматыңызды Адахан Мадымаровду колдоп, кечеги Ташиевдин парламентте сүйлөгөн сөзү боюнча келип отурабыз. Парламенттеги жогорку чиндеги адамдын маданияттуулугу бийик болсо, ошончолук мындай кандай дейбиз, одоно же болбосо орусча айтканда грубый маданиятынын төмөн экендигин байкатып, мен бул жерде ошондой колун сындырам же болбосо камайм деген коркутуулары болбойт. Бул парламент Ташиевдин менчиги эмес, бул кыргыз эли жалпы калдырган калк бар. Адахандын артында чындыкты элге жеткирген. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Ташиев сен мен сендер сүйлөгөн мен деле укугум бар. Ошол эгерде маданиятың бийик болсо, адамгерчилигиң жайында болсо, Адахандан кечирим сурап койгон оң болот. Биз жалпы жыйындын мүчөлөрү талап кылабыз ушуну. Адахандан колун тарт. Публичный кечирим сураган. Мен кайрылуум ушул. Ташиев бир мезгилде ошол заводдон секирип, камалып, анан Жалал-Абадта элчи чогулуп, Ташиевдин ошол чындык үчүн секирди деген ой пикир менен бир дагы ошол Ташиевдин эл чогулган митингиге калбай качкан киши мен. Мисалы, эгерде ошонун тууган уругу ошол жерде жүргөн адамдар баардыгы менен далилдешип, бул чындык, мисалы кошумча бир дагы сөз жок. Азыр энди келип, өзү бийликке келип алып, ошол жүргөн күндөрүнү унутуп, азыр эми туура эмес чегиден чыгып кеткенин өзү байкабай жатат. Бул деген эл менен эсептешиш керек. Ар бир элдин сөзүнү угуп, көңүл буруп, ошондон жыйынтык чыгарышты билбей атат. Бирок менин ой пикирим боюнча Ташиевдин камчынын келечеги жок. Адашты, чоң адашуу жолунда кетип баратат. Кайчан болсо ошо жасалма адамдар менен сүйлөтөт. Мунун кылган иши бар, пиар. Колдоочусу бар, керек болсо партия мүчөлөрү бар. Ошол бүтүн Кыргызстандын партия мүчөлөрүнүн элдин колуну сындырам дегенди түшүнүп калдык биз. Себеби бул элди Камчыбек Ташиев
ушунчалык көпкөнчүлүк ушунчалык болобу келип туруп элдин талабын талашып аткан ошончо электораты бар бир партиянын лидери ошонун колун сындырам тилиңди жулам өзүңөрдөн кеткен айыпты бетиңерге айтса ошондо чындык өтө ачуу болот чындыкка чыдасаң ошол жерде отурасың анан УКМКнын башчысы болгондо мен мындай түшүнөм союз маалда бир КГБда иштеген ошо УКМКнын башчылары өзүнү эч качан пиар кылып жобосун көргөзгөн эмес даже атыны билбейт элек мен мисалы үчүн мына Сегизбаев Кыргызстанда УКМКнын башчысы болгонун билбейт экенмин мактанып чыккан эмес ага окшоп менди билесиңерби каерде иштегенин иштеймин деп сен тилиңерди жулам мен кайчы иштешимди билесиңби бул сенин кемчентойлугуң болуп калат өзүң айтмакчы баягы далтыр болуп калып атасың өзүң айткансың биздин түштүктүктөр далтыр дейт түндүктүктөр акмак дейт ошол болуп атасың өзүңдүн ким экениңди далилдеп коюп атасың мына ушул элдин астыда публичный чыгып Адахан Мадымаровдон элден кечирим сурашыңды биз талап кылабыз. Кымбаттуу кыргыз элим, Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду УКМКнын жетекчиси Ташиев жакшы сөздөр менен, жаман сөздөр менен айтып, элде ошол нерсе азыр талкууга алынып атат. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров элдин депутаты, журттун депутаты. Жок дегенде 100 миңден ашык деп адам бар колдой бар. Жок дегенде. Ушул айткан сөздү бул туура эмес. Сен өзү дагы айткандан кийин ойлонуп калса керек. Ташиев мырза. Мыйзамдуу сөздөр менен сүйлөп айтыш керек эди. Азыр энди элдин ичинде күчтүү талкууга алынып атат. Onday sözlerde, onday televideniyaya же жогорку кеңештин алдында сүйлөшкө акыңыз жок. Камчыбек Ташиев. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.